Атамекендик согушка Баткен облусунан 22 миңге чукул эр азамат катышкан болсо, алардын 14 миңге жакыны кам майданынан кайтпай калышкан. Улам улуу жеңиш күнү жакындаган сайын каарылыкка моюн сунуп, катары улам суюлуп бараткан ошол кездеги баткендик жоокерлерден азыркы учурда 60 гана калды. Алардын бири Жумабай Мамытов жөнүндө аймактык кабарчыбыз Адылбек Ахматов айтып берет. Жумабай Мамытов Ак Татыр айланмагы боюнча жалгыз ардагер. Эки бутун ок көзөп, азырга чейин сыздатып ооруткандыгына карабастан, балдагы менен чакырган жерден калбай барат. Өзгөчө майрам жеңиш күнү жакындаган сайын ардагерге мынтип жалпы коомчулуктун көңүлү бурулуп турган чагы. Биз 100 взвод, 24 взводду ошол Грузин Сталиндин жердеши капитан Ахаладзе деп шону менен жөнөттү Елбага. Турсак 15 танка 3 катар тууру келе жатат газылдаган бойдон. Биз айттык, тамам. Бизде азыр келүүнү майда кылып жок кылат. Аралаштырып жерге. Бир эле жеңиш күнүндө эмес, күн сайын урматсыйга татыктуу ардагер 90 жашка таяп калды. Жанынан карыш жылдырбаган өмүрлүк жары Абиба эже айткан нек кылбай дайым алдында. Шопур эле машина айдап жүрдү. Арнаган жерге апарып жүрдү, менiyam машинага салып. Hiç kıyınçılık tartmadık. Emgekçi maşına aydap tünü keveyam koyat dedi. Toğlarga su taşı dedi. Badoz menen. Сталинград саллашынан немецтин фельд маршалы Паулюстун 24 миң аскери менен колго түшүргөн согушка катышкан Жумабай Мамытов улуу жеңиштен кийин да 1950-жылга чейин советтик армиянын катарында кызмат өтөп, душмандар тарабынан жашырылган миналарды тазалаган. Бул курактагыларды жаштыгын жоготкондор деп коет. 1941-45 жылдагы улуу атамекендик согуш. Андан кийин эсирди калыбына келтирүүдөгү татаал мезгилдер дал ушул курактагылардын тагдырына туш болгон. Ачыгын аш керек, биздин Ак Татыр жалгыз ушул киши калды. Бул кишини биз көздүн карагында сактап, колдон келгенде жардамдар бере бериш керек. Себеби бул кишилердин эмгеги, бул кишилердин эрдиги ар дайым биздин эстен кетпейт. Биздин жаштарды ушул кишилердин үлгүсүндө тарбиялашыбыз керек. Согуштан кийин да чарбанын жумушуна активдүү катышкан ардагер өмүр бою айдоочу болуп иштеди. Азырда жеңиштен жеңиш жараткан жоокердей карлыкка моюн бербей, башкаларга дем берип келет. Адылбек Ахматов, Рысбек Мазайыт уулу, Коомдук, Биринчи канал, Баткен.